Эмнеге эркектерге эле сөз бере бересиң? Мен деле эркектерден кем калбайм. Ишенбесем чачыңды кара деп айтат азыр. Ошол үчүн. Ооба, эл бузуку деген дагы намым бар. Саламатсыңарбы, урматтуу кыргыз элим, эркин эл, эркиндикти сүйгөн, калыс эл, көрөкөч эл. Бир эле мен кыска сүйлөгүм келип атат, анткени себеби эл чарчады. Тактоо катары эле, анткени себеби мына ушул жерде азыр эркин медиа отурат. Кыргызстандын калай калкынын баары бул сөздөрдү угат. Ушул эркин медианын аркасы менен баарына жетет. Биз бул жерде аз эле турабыз деп такыр кейиштин кереги жок. Бүгүнкү күндө бүгүнкү бийлик бизди алдоо, манипуляциянын коркутуу аркылуу ушул чечимди кабыл албасак, башка ишибиз мындай жок деп айтып келип атат да. Эмнеси менен калп айтып атышат? Эң чоң бир жер бар да, компенсация деген сөздү булар алмашуу деген менен подмена понятия кылып атат да. Эмне себептен ошол учурда компенсация болуп калган? Анткени себеби жана Адахан Кемсанбаевич, башкалар сүйлөп атканда, тиги жерде ата энебиз жайгашкан деп айтып атышпайбы? Канча деген эл ушул 5000 гектар жерден чыгарылып кеткен. Канча деген жерибиз суунун астында калган. Эмне себептен суунун астында калды эле? Анткени Ферганский долинадагы канча бир 1000 деген гектар жерге суу керек деп, ошонун баарын түшүнүп туруп, ушул жердеги элдердин баарын чыгарып, суу каптатып, бул жер эле эмес, дети Кара суу шаарына чейин жердин астынан суу чыгып, туз чыгып калган дейт. Ошондо кыргыз эли айтат, биз канча пайда көрмөкпүз. Малыбыз ушул жерде тоют жыйнамакпыз, ошол жерде жашамакпыз. Балдарыбыз ошол жерде окумак. Бирок тетиги кошуна, биздин кошунабызды ойлоп туруп, биз ошол жерден чыгып кеттик дегенде, анда силер ошол жыргалчылыкты, ошол экономический выгоданы көрө турганга, силерге тетиги жерден биз жер беребиз деп, бул алмашуу эмес. Көп кишилерге 65-жылы эле, 75-жылы эле уже бул жерлер берилген деп алдап атышат. Эгер ошол жылы чечилип кете турган болсо, бүгүнкү күнү кошуна мамлекет бизге келип алмашабыз дагы бир жолу, өзүбүздүн канча бир жыл мурун алган жерибизди кайра бизге бергиле деп сурайт беле? Сурабайт болчу. Ошон үчүн компенсация деген бул биздин көрбөй калган пайдабыз үчүн бизге жер берилип, ошол жерден пайда тапкыла, ошол жерди сугаргыла деп отуруп, ошондо дагы канал курулбай калып, канча деген биз пайда көрбөй калганбыз. Канал курулган эмес, дренажный система салынган эмес, агайлар айтып кетти, кайра кайталагым келбейт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Кемпирабад территориясы бул эч кандай талаш жер эмес. Бул стратегиялык объект. Кыргыз эмне үчүн көрөкөч деп айтып атам, илгертеден айтылып келген. Эл башчысы болгончо суу башы болгун деп. Бул абдан терең мааниге ээ сөз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз кичинекейбиз, биз алсыз мамлекетпиз деп өзүбүздү жерге бастырбай, биз күчтүү, биз бай, бирок тонолгон мамлекетпиз. Бизде ар бир бийлик келгенде ушинтип жерибизди апчып бербей койсок, бизди кырып салабы деген алдамчылык менен жакында эле жогорку кеңеште согуш болуп кетсе эмне болот деп кайра айтты. Мен ишенем, биздин кошуна мамлекет эч качан бизге согуш менен же мылтыгын атып келбейт. Эми баягы сындаганга баары кыйын дейт. Эмнени сунуштайсыңар деген сөз бар. Мына бүгүнкү күндө биз дагы Бириккен Улуттар уюмунун мүчөсүбүз. Ошол жерде талаш тартыш болуп жүргөн мамлекеттердин ортосунда чегара маселеси боюнча 19 успешный кейс бар экен. Значит, 38 мамлекет өз арасында канча жылдар болу урушуп жүрүп, бирок ошо Бириккен Улуттар уюмунун ортомчулугу менен келип, алар ар бир документтерди ачык карап, тиги тарапты да, бул тараптын дагы баягы айткан сөзүн угуп атып туруп, чегара бул жерден өтөт деп чечкен уже тажрыйбасы бар экен. А эмне үчүн биз ошол чоң уюмга мүчө болуп жүрүп, ошол ыкманы колдоно албайбыз деген маселе. Ошон үчүн бүгүнкү күнү мынакей азыр Тажикстан менен чыр болгондон кийин алар өздөрү айтышты. Биз силерге келип, ушул жердеги чегараңарды тактаганга даярбыз депчи. Ошон үчүн биз эч жака шашпашыбыз керек. Шашылыш түрдө эч кимди киргизбей, баарыбыздын колубуздан телефонду алып салып, бир эле улуттук коопсуздук кызматынын камерасы бизди тартып турган жыйындан биз тараптан айткан сөздүн эч кимдин сөзү эч жакка кеткен жок. Тескеринче УКМК тарата баштады. Мынакей аттуу баштуу кишилер келип сүйлөшүп жүрүп атат деп. Бул алдамчылык, бул манипуляция. Ошон үчүн кыргыз элим, эркиндикти сүйгөн кыргыз элим, эркин медиа жашасын. Биз дайым альтернативдүү маалыматты угуп жүрөлүк.
элдер кыргыз элим дайыма кеңешип кескен бармак оорубайт дейт. Дайыма ортого маселени салып, чечип, ачык айкын чечип жүргөн. Ошон үчүн азыркы күндөгү манипуляцияга алдырбай, бул маселе боюнча так туруп берелик. Мыйзам биз тарапта, биздин позициябыз күчтүү. Но бирок бүт бардык жерди биз чечебиз деген бул туура эмес. Ар бир чегара маселеде бир жерде биздики өтсө, бир жерде алардыкы өтөт. Ошон үчүн күчтүү ортомчу уюмдар менен аркасы менен шашпай Кемпирабад Кыргызстандын жери дегенге бекем туруп берелик. Силерге чоң рахмат. Рахмат.